Ушул жылдын 1-апрелинен 3-апрелге чейинки аралыкта Баткен облусунда биргелешкен коопсуздук 2021, калыптоо 2021 аталышындагы командалык штабтык жана мобилизациялык машыгуулары бүгүн салтанаттуу жыйынтыкталды. Машыгуунун жыйынтыктоочу күнүнө өлкө башчы Садыр Жапаров, тийиштүү министрлер жана облус район башчылары катышты. Бул машыгуу Баткен районунун Бужум айылында өткөрүлүп, ага жалпысынан 2000ден ашуун киши, 100дөн ашуун техника тартылып, облус аймагындагы күч структураларынын кызматкерлери катышты. Президент Садыр Жапаров ушул күндөрү терроризм менен экстремизм дүйнө жүзүндө коркунуч келтирип турганда өз үйүн, мекенин коргоодон артык ардактуу жана ыйык милдет жок экендигин Кыргыз Республикасынын аскер кызматчылары, укук коргоо органдарынын жана атайын кызматтарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын кызматкерлери далилдешти. Аны ийгиликтүү өткөрүлгөн коопсуздук 2021, калыптандыруу түштүк 2021 машыгуулары көрсөттү деп баса белгиледи Кыргыз Республикасынын президенти, өлкөнүн куралдуу күчтөрүнүн башкы кол башчысы Садыр Жапаров. Коопсуздук 2021 жана калыптоо 2021 биргелешкен аскердик машыгуусу бүгүн аяктады. Бул Баткен облусунун Бужум айыл аймагынын үстү тарабында болуп өттү. Бул машыгууга өзүбүздүн өлкө башчыбыз Садыр Жапаров кол башчы катары келип, өзү дагы катышты. Андан сырткары ушул жерде турган бардык аскерлер тартылды. Жалпысынан 2000 киши тартылган аскердик машыгуу болуп өттү. Түзүүгө аргасыз болууда. Коргоодон 3, Нарын 12, Эл Бүркүт 11, Чагылган 116, Кабылда. Бүркүт 11, мен Нарын 12, Сиздин Кабылда. Бүркүт 11, мен Коргоодон 3, Чагылган 116, аткарууга кириштик, Кабылда. Акбора Чокто, Кайын Кыймылды, Соту Аркасоосу, Быжыранды Бугастык менен, Жазырынып Быжырандуу, Бүргөт Толук, Шкала Диңгик, Мейвер 86, Деңгез 30-10, Батарея, Жапыр, Болат. Жалган 116 деп. Салам медиа, Баткен.